Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн сиздер менен имам Абу Ханифанын башынан өткөн бир кызыктуу окуяны айтып бергим келип турат. Имам Абу Ханифага бир аксакал баласына келип таштап кетет. Баламды тарбиялап, илимдүү, билимдүү аалым кылып бересизби деп. Арадан 20 жыл өткөндөн кийин келсе, имам Абу Ханифа бул балаңыздан аалым чыкпайт экен. Алып кетиңиз, жумушка иштетиңиз, үй бүлөсүнө жардам берсин дейт. Ошондо сарсана болгон аксакал, жок дегенде сиздей да болбодубу деген сөз оозунан чыгып кетет. Ошондо имам Абу Ханифа токтой туруңуз деп кайра бурулуп, сиздин максатыңыз аябай бийик экен, сиздин максатыңыз аябай чоң экен. Балаңызды таштап кетиңиз, бүгүн болбосо эртең, бир күн болбосо бир күн балаңыздан аалым чыгат деп алып калган экен. Айтайын дегеним, ар бир адамда алдына койгон чоң бийик максат болуш керек. Максатка жараша ийгилик деп коет. Максатың бийик болсо, ошондой ийгиликке жетесиң. Максатсыз адам эч качан ийгиликке жетпейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы эгер Кудайдан сурасаңар чоң нерсени, бийик нерсени, чоң нерсени сурагыла деди. Ида саалтум фасалу фирдаусул а'ла, эгер бейишти сурасаңар, эптеп эле бейишке илешип калайын деген сөздү айтпагыла, бейиштин эң жогорку даражасын сурагыла деп айткан. Максаттуу адам бул тирүү балык сыяктуу, максатсыз адам өлүк балык сыяктуу. Өлүк балык ар дайым суунун агымы менен гана агып кетет. Өзүнчө бир сууда сүзө албайт. Максатсыз адам дагы дал ушундай өлүк балык сыяктуу элдин агымы менен гана агып кете берет. Тирүү балык ар дайым өзүнүн максатына жетиш үчүн агымга каршы сүзөт, толкунду тешип өтөт. Максаттуу адам дагы кээде элдин агымы менен кете бербестен өзүнүн койгон алдына койгон максатына жетүү үчүн толкунду тешип өтөт, суунун агымга каршы сүзөт, ошентип ийгиликке жетет. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштарыбыздын максатка алып баруучу себептерди чоң максат кылып жашап алган. Мисал үчүн үй алышым керек, машина алышым керек. Булардын баары бизди максатка алып баруучу себептер. Булар негизги максат эмес. Ошондуктан максатты туура коелук, максатты бийик коелук. Алла таалам баарыбызга ийгилик берсин.